Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп айтылып келет эмеспи? Анын сыңарындай жаңы тил үйрөнгөн сайын жаңы дүйнөгө кадам таштайсыз. Бирок ар бир эле адам баласына тил үйрөнүү оңойчулукту жаратпайт. Ал талыкпаган эмгекти талап кылат. Ал эми сиз жаңы тил үйрөнүп, ал тилде катасыз сүйлөп, катыра жазам десеңиз, алдыдагы мүнөттөргө күбө болуңуз. Учурда эки баланын бактылуу энеси Айжу Майым тил үйрөнүүдөгү негизги өзгөчөлүктөр туурасында биз менен бирге бөлүштү. Ал 2 айда Шекспирдин тилин өздөштүрүп, англисче түш жоруп калган. Бүгүнкү күндө эмгек көргүүсүндө болсо дагы кошумча араб тилин үйрөнүп, кичинекей бөбөгүнө да үйрөтүүнүн үстүндө. Алиф де. Ба. Что başlatası? Finger, mommy finger, where are you? Here I am. How do you do? Na. Sister finger. Sister finger, where are you? Замандын агымы менен тилге болгон талап да жогорулоодо. Андыктан чет тилдерин билүү бүгүнкү күндүн эң зарыл талаптарынын бири. Айжу Майым эгерде адамда кызыгуу жаралса, географиялык аймагына карабастан үйрөнүп кетсе болорун далилдей алган. Анткени каарман өзү дагы айыл жергесинде өсүп чоңойгону менен кызыгуу, шык жөндөмдүүлүгүнүн аркасында 5 тилди өздөштүрө алды. Демек адамдын өзүнүн кызыгуусу күч алганда гана чет тилдерин өздөштүрүп кетүү оңойго турат. Эгерде тилге болгон ышкы жок болсо, өсүш орун албайт. Ал эми ышкыдан кийин эле мыкты устаз, мыкты деңгээлге көтөрө аларын кошумчалады. Жакшы мугалим болсо ошондон улам сага көмөктөшөт, поддержка берет. Ошондон дагы өстүрүп кетсең болот англис тилин. Анан ошо мамлекетте кызыгуу да негизгиси кызыгуу. Анан ырларды уксаң болот, жомокторду оку, дүйнө таанымың өсөт. Сөз жаттап туруш керек, унутуп калабыз биз улам. Жаңы заманга жараша, замандын агымы менен жүрүшүбүз керек да биз. Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетин ийгиликтүү аяктаган Айжу Майымдын алдында бир кездери 2 ача жол турган. Бири Америка Кошмо Штатынан жолдомо болсо, экинчиси үй бүлө куруу вазыйпасы эле. Ойлонбостон үй бүлөнү тандап, бүгүнкү күндө эч өкүнбөрүн. Анткени келечекте уул кыздар үчүн мыкты шарт түзүп берүү менен көксөгөн мүдөлөрүнө жетүү алдыда экендигин билдирет. Тил үйрөнүүнүн пайдасы бул чет жака чыгып калсам дейм, келечекте дагы мага пайдасы тиет дейм. Себеби мына балам бир тармакта футбол тармагын тандап калса, мен ошо котормочу жалда отурбай, өзүм поддержка кылып, өзүм кошо барышым мүмкүн. Же кызым кандайдыр бир конкурска катышып калса, мен кошо барып ошол жерде поддержка кылсам. 2014-жылдан баштап Өзгөн шаарындагы мектептердин биринде англис тилинен сабак берип, 6 ай аралыгында эң мыкты жаш адис. Мындан сырткары 2 жолу жылдын мыкты мугалими наамына татыктуу болгон Айымдын айткандарына таянсак, катасыз жазып, ал тилде деңгээлин көтөргүсү келгендер күнүмдүк колдонулуучу сөздөрдү жаттап, учурдагы технологиянын зыяндуу жагын эмес, пайдалуу жагын пайдаланып калса, тил үйрөнүүдө ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени бир нече тил билүү жашоодогу максатка жетүүдөгү башкы курал боло алат. Жаз майрамыңыздар менен, весенним праздником, ту менен пиари дост, your spring holiday. Айтурган Жапаркулова, Мирлан Абдулда, Next TV.